Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч класснын мугалими Нуралиева Назгүл Юнусовна. 14 февраль бүткүл дүйнөлүк китепти белекке берүү күнү. Жыл сайын дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстанда да 2012 жылдан тарта китеп берүү күнү белгиленет. Белгилүү дата балдарга, чоң кишилерге китеп бергендерди бириктирип, китепке болгон сүйүүнү арттырат. Майрамдын негиздөөчүсү америкалык Эмми Бродмур АКШдагы балдар китептери сайтынын негиздөөчүсү. Эмминин баласы күндөрдүн биринде апасынан сураптыр. Апа, эмне үчүн адамдар бири-бирине жөн гана китептерди белек кылбайт? Ушул суроо Эмминин китеп берүү күнүн түзүүгө түрткү болгон. Алгач Эмми 2012 жылы өзүнүн интернеттеги досторуна, кесиптештерине айтып, 14 февралды китеп берүү күнү деп демилгелеген. Кичинекей баласынын суроосу, энесинин демилгесин жана тайманбастыгын миллиондогон дүйнө элдери колдоп, бул күндүн дүйнөлүк макамын алууга түрткү болгон. Китепти белекке берүү күнү аркылуу балдар китептен боорукердикке, достукка, өз ара көмөктөшүүгө, сүйүүгө, санаалаш болууга, дегеле баланын чыныгы инсан болуп калыптанышына пайдасы зор. Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Бул Йель университетинин окумуштуулары далилдеген факт. Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт. Бул өз кезегинде нейродегенеративдүү оорулардын пайда болуусунан сактайт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Стрессти төмөндөтүүнүн жакшы ыкмасы. Окумуштуулар менен дарыгерлер стресс адам организминдеги оорулардын 60%-нын себепчиси болоорун айтып келишет. Узак убакытка созулган стресс инсультту 50%, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуусун 40%-га жогорулатат. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%-га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 мүнөт китеп окуу жүрөктүн согушун жакшыртат. Бирок бул монитордон карап окуу деген эмес. Китеп мээнин эң мыкты машыктыруучусу. Биз китеп окуп жатканда мээ абдан маанилүү ишти жасайт, маалыматты анализдейт. Биз китептеги каармандардын жасаган ишине баа беребиз, кырдаалды аныктайбыз. Мына ушул аркылуу мээге таасирдүү машыгуу жасалат. Үн чыгарып окуу үн кыраатын жакшыртат. Үндүн пастыгы, туура эмес сүйлөө көп кездешкен көйгөйлөрдүн бири. Айрым тамгаларды толук айтпайбыз, тыбыштарды туура келтирбейбиз. Үнүбүз кээде ичкерсе, кээде жонойуп, буулуп калып, айтоор туура сүйлөөнү баарыбыз эле биле бербейбиз. Мына ушул көйгөйдү китепти үн чыгарып окуу менен жое алат экенбиз. Китепти канчалык көп окуган сайын үн жакшырып, тамгаларды туура айтканды үйрөнө баштайбыз. Бала менен ымала түзө аласың. Күн кечке иш менен алып урушуп, балдарга көңүл бурууга дээрлик убакыт калбайт. Ошондуктан уктаар алдында балаңыздын жанында олтуруп, үн чыгарып, китеп окуп берсеңиз, балаңызга убакыт бөлүп, ымала түзүп, өз ара мамилеңер жакшырат.